Maga көз тийип бер, менде кара дуа бар экен дегендер көргүлө. Же болбосо кара дуаң бар экен көз тийип бер дегендер дагы силер да көргүлө, анткени бизде ийгилик. Ушул илим тууралуу аалым, профессор келди бизге. Ассаламу алейкум шейх. Siz özünüz жөнүндө кыскача айтып, кайсы максат менен келдиңиz? Алейкум салам ва рахматуллахи. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен бир тууганыңар, доктор Насир бен Салих Аль-Музайни, Сауд Араб падышачылыгынан. Сиздердин жериңерге сыйкырдын кооптулугу жана андан кутулуунун жолдорун бул жакта үйрөнүүнү каалагандар менен жолугушууну өткөрүү үчүн келдим. Сыйкырдын актуалнасынын бул маселе тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Бул өлкөдө сыйкырга каршы күрөшүүчү бир борбордун бар экендиги өтө кубандыруучу нерсе. Албетте, адамдарга көп пайдаларды келтирип, кызмат көрсөтүп жатыпсыздар. Биз дагы өз кеңештерибизди айта кетебиз. Ана өзүңүз байкагандай, сиз бизде Кыргызстанда ушул сыйкыр абалы кандай деп айтып кете аласыз? Мен сыйкырланган адамдар менен эмес, сыйкырга каршы күрөшүүчү жигиттер менен жолугушууга келгендиктен ал жигиттерди байкадым. Алар эли журтун сыйкыр жамандыктарынан куткарууга кызыккан жигиттер экен. Шейх, бизде ушу Сеннамет клиникасында дем салуу рокуйларды байкадыңыз. Ушу биздеги дем салуу жана рокуйлардын абалын кандай деп түшүндүрө аласыз? Өзүңүз айткандай, сыйкыр азыркы күндө өтө актуалдуу болуп, учурда сыйкырды үйрөнүү өтө жеңил болуп калды. Ачык эле телеканалдарда жана соцсеттерде үйрөнүп жатат. Ошондуктан анын кооптулугун эскертип, ага каршы күрөшүү милдеттүү. Сизге биз ыраазыбыз. Сиз былтырда келип сабак берип кеткенсиз. Быйыл да келдиңиз. Ушу жыл сайын келип туруңуз. Биздер бүгүнкү күнү кыргыз ушу илим, дем салуу илим, сыйкыр илим, көз тийүү илим жагынан ушу аксап турганда, сизге окшогон шейхтердин бизге берген насыйхасы абдан керек. Биз сиздерди илим жолунда зыярат кылуу менен саймыктанабыз. Кудай буйруса дагы көп келебиз. Бизде ар бир үйдө сыйкырга каршы күрөшүүчү бир адам даярдоо боюнча атайын курстар бар. Ниет кылабыз ошол курстарды бул жакта да окутууга. Сиздерге да бизди жылуу мамиле менен тосуп алганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакей урматтуу замандаштар, эмне көп? Бүгүн Кыргызстанда дем салуучулар көп. Бул эл турмак молдолор сыйкыр менен көз тийүү, жин кирүүдүн айырмасын билбей туруп дем салып, мынакей таапчылык менен киришкенине кандай баа беребиз деген ой туулат. Мынакей бул таапчылык, дем салуу деген, таапчылыкта таап изилденишибиз керек. Күнүгө илим алып турушубуз керек. Мынакей илим ошол тиги Араб өлкөсүнөн мыкты шейх, бул доктор жагынан, ушу сыйкыр жана дем салуу жагынан ушундай даражасында биздики ушундай шейхтер келип, илим алып, мынакей биздин гана Сеннамет клиникасынын академиясына келип, молдолорго канча деген сабак берип, бир жумадан бери эле сыйкыр темасын, сыйкырдын түрлөрү, аны кантип жандырат, кандай аяттар окулат, ушундай сабактарды өтүп, илим берип атканы биз үчүн да чоң сыймык. Ушундай илимдин үстүндө жүрүшүбүз керек. Андыктан илим алалы, жакшы турула. Ассаламу алейкум.